Таращит глазки на меня охранник в туалете. И что моюсь я в ТЦ, прикрой меня, пацан. Упал мой лиф, мой нежный гель. Бул Орусиядагы соңку кырдаалдан улам Кыргызстанга чыгып кеткен достор. Алардын Кыргызстанга келгенине толук бир жумада боло элек. Учурда алар шаар кыдырып Бишкектин сырын билүү менен алек. Денис Орусияда өрт өчүргүч болуп иштечү. Ал эми Виталий музыка менен алектенет. Алар Орусиядан түз Кыргызстанга унаа менен бир жума дегенде жетишкен. Атмосфера там стояла накаленная, потому что Ал жердеги абал абдан чыңалып турду. Кезек узун болгондуктан жергиликтүү абалдар кезектин алдына алып баруу үчүн такси кызматын сунуштап жатышты. 5000 рубль төлөсөң, каршы тилке менен айдап барып, кезектин башына жеткирип коюшат. 3 күндөп кезекте турган башкаларга бул нерсе жакпай, алардын жолун тороп жатышты. Мушташкан учурларда болду. Жүк ташыгыч жана жеңил унаалардын кезеги 30 чакырымга жетти. очередь там была фуры, легковые автомобили. Но я такого никогда не видел. Мен мындайды эч качан көргөн эмесмин. 30 чакырымга созулган унаалар. Виталийдин балалыгы атасынын жумушуна байланыштуу Украинада өткөн. Кийин Орусияга көчүп келишкен. Дал ушул жагдай Виталийге дайыма тоскоолдук жаратып келген. Ал эми соңку кырдаал өлкөнү таштап кетүүгө мажбур кылган. Отношения там реально неприятные, то есть на работу там. Ал жердеги мамиле чындап эле жагымсыз, жумушка такыр алышпайт. Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын жарандарына артыкчылык беришип, Украинага байланышың бар экенин билгенде эле дароо баш тартып коюшат. Ата-энемдин орус жарандары экени, орусча билерим аларды кызыктырбайт. Паспортуң Украинаныкы болгону үчүн эле алышпайт. Жумуш табуу мүмкүн эмес болуп калгандыктан музыка менен алектенип өтмөктөрдө ырдап жүрдүм. Курулушта иштедим. Аягында айтиге кызыгып, интеллектуалдык жөндөм менен каражат табууга киришип кеттим. Итак, еще 2 дня. Вроде как выспались, ищем машину до Кыргызстана. Саякаттоого, блогерликке кызыккан Денис Кыргызстанга карай жолунда көргөн билгенинин баарын видеого тартып, TikTok баракчасына жүктөп отурган. Кыска убакыт ичинде ал чакан аудитория топтой алганын айтат. Я начал снимать каждый день, каждых 5 минут видео. Мен күн сайын видео тартып жүктөп жаттым. Өткөрүү пунктундагы кыйынчылыктар, 12 сааттык кезектер элге кызык болду. Анан Казакстанга келгенибизди, ал жерде 3 күн жол жүргөнүбүздү, жергиликтүү ашкананы тарттык. Кыргыздар да, казактар да абдан меймандос экен. Кайда барбайлы, кучак чайып, жайдары тосуп алышат. Мунун баары элге жакты да. Кубанып көрүп башташты. Да, мы такие, и начали смотреть. Очень непривычно было попасть в чужую страну. Социалдык тармактарда ал жерде силерди жаман көрүшөт, урушат деп айтып жатышса, бир аз жаман болгонбуз. Келгенден кийин баары башкача болуп чыкты. Накталай акчабыз жок болуп калганда бекер эле тойгузуп, майыбызды куюп берген жергиликтүүлөргө жолуктук. Таанышып, байланыш түзүп алдык. Взяли контакты. Ал эми Андрей досторунан айырмаланып, абал курчуганга чейин Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Өз жеринде дарыгер, массажист катары иштеген Андрей бир эле учурда ишкердикке кызыгат. Ал бул жерде да айтиге байланыштуу бизнес баштоого аракет кылууда. Я приехал сюда на самолете, пересекал границу, то есть... Мен учак менен келдим. Абал курчуганга чейин чек арадан өтүп кеттим. Ошондуктан менин келишим салыштырмалуу жеңилирээк болду. Москвадан түз бул жерге эч кыйынчылыксыз келип алдым. Досторум мен кеткенден кийин кырдаал курчуп, аба майдандарында маселе жаралып, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтышты. Бирок баары эле чыгып кете алышты. Кимдир бирөөнү кармап калган учурлар болгон жок. Все нормально, никого не развернули. Достор үчүн бул жерде турак жай табуу кыйынчылык жараткан. Өз мекенинде курулуш, мейманкана тармактарында жетекчинин жардамчысы катары иштеген 24 жаштагы Михаил келер менен эле достору менен кошо батир издөөгө киришкен. Цены были просто громадными. Баалар абдан көтөрүлүп кетти. Биз 4 батир менен макулдашканбыз. Алардын экөө биз келгенче өтүп кетиптир. Калган 2 бөлмөлүү батирдин ижара акысы 55 000 сом болуп, ага кошумча $200 депозит калтырышыбыз керек болду. Биз издөөнү улантып 3 бөлмөлүү батир таптык. Ижара акысы 48 000 сом. Азыр ошол жерде жашап жатабыз. За 48 000 сом, трехкомнатная квартира. Да, вот то, что мы сейчас снимаем, да. Это глист просто. Учурда достор Бишкекке көнүп, бул жердин шартына жараша алдыга максаттарын коюп жатышат. Маселен, Денис туризм тармагында ишкердик кылып, өзүн сынап көрүүнү каалайт. Михаил болсо моделдик агенттиктерде иштеп көргүсү келет.
Украинадагы согушта миңдеген жоокерлеринен ажыраган Орусия 21 сентябрда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялаган. Андан улам 10 миңдеген орус жарандары негизинен эркектер жапырт Орусиядан чыгып кетти. Алар коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга агылууда. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык 2022 жылдын башынан бери Кыргызстанга 192 миңден ашуун орус жарандары келди. Анын ичинен 1631 адам кыргыз жарандыгын алууга арыз берген. Сентябрь айында эле Кыргызстанда 20 миң орусиялык расмий каттоодон өттү. Орусиялыктардын катары калыңдашы менен Бишкек жана Ош шаарларында батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кетти.